Assalomu alaykum, sizlar менен Nazira Dessert. Bugun sizlar менен жыйрыккан күзгү суукта ысык чай менен жегенге самса даярдайбыз. Бүгүн биз ашкабактан самса даярдайбыз. Алгач эле ашкабакты жууп, тазалап, бөлүктөргө бөлүп, кесип алабыз. Ашкабакты мен кыргычтан өткөрдүм. Баарын кыргычтан өткөрүп, пиязды майда 4 бөлүктөргө бөлүп алдым. Даяр болгон салмабызга суюк май, тузду кошуп, аралаштырып алабыз. Бүгүн мен самса үчүн эң оңой камыр даярдап алдым. Алгач эле унубузду электен өткөрүп, сливочный майыбызды кошуп, крошка түрүндө бириктирип алабыз. Камырыбызга 2 жумуртка кошобуз. 1 жумуртканын сарысын алып коебуз. Сметанага соданы салып, аралаштырып, камырыбызга салып, камырды жумшак кылып ыйлап алабыз. Камырыбызды тыныктыруунун кереги жок. Дароо эле бөлүкчөлөргө бөлүп алсак болот. Мен кичинекей майда бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Өтө жукка да эмес, калың да эмес, орточо түрүндө камырыбызды чайып алабыз. Каалаган салмагыңыздар салсаңыздар болот. Аябай даамдуу чыгат. Песочный самса менен жана каалагандай түйүп алсаңыздар болот. Мен бүгүн ушул видеодогудай кылып түйүп көрдүм. Самсанын бетин жумуртканын сарысы менен сүйкөп, унжуттан себеп алдым. 160-170 градуста алдын ала кызып турган духовкада 20-25 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Самсабыз бышып чыкты. Дасторконго тарта берсеңиздер болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Рецепт жаккан болсо лайк басып, каналыма катталып алыңыздар жана комментарийге кайсы даамдуу рецепт керек бөлүшө кетиңиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.